Саламатсыздарбы, эфирде парламент берүүсү узап кеткен апта ар түрдүү окуяларга бай болду. Депутаттар эл өкүлчүлүк милдетин аткарып, аймактарда шайлоочулар менен иш алып барды. Жогорку кеңеште эл аралык деңгээлдеги иш-чаралар болду. Мыйзам долбоорлору дагы комитеттердин кароосунан өттү, эмесе бүгүнкү чыгарылышта. Калыс баа берилсе, туура чечим чыгат. Мамлекеттик башкарууга баа берүү, талдоо ыкмасын талкуулаган аймактык форум Бишкекте өттү. Мы проверяем исполнение в рамках контрольной функции зачастую, когда проблема уже обнаружена. Кыргыз-Өзбек парламенттеринин достугу чыңалууда. Парламенттер аралык комиссиянын кезектеги жыйыны Ош шаарында өттү. Парламент аралык жана башка мамиледен улам туристтик поток 10 эсе көбөйгөнүн көрсөтүп жатат. Казылган кендин кесепеттерин ким жоет? Чаткалдыктардын арыз арманын депутаттар толук угуп келди. Судун нугун буруп атат. Бул все-таки коркунуч бар. Естественный процессы булар башка жака кетип атат да. Органикалык айыл чарбаны жараткан келечектин агрономдору, эл өкүлдөрү кесипкөй балдардын айыл чарбадагы жаңы ыкмалары менен таанышты. Мынакей могу жашылча өстүрүүчүлөр, овощевод болобу, биогаз өндүрүү болобу, выращивание индейок, выращивание куриц. Парламенттин ишинин натыйжалуулугун арттыруу үчүн ага мониторинг жана баа берүү аттуу Евразия чөлкөмүндөгү депутаттардын аймактык форуму Бишкекте өттү. 2 күнгө созулган форум кыргыз расмийлери менен Тажикстан, Казакстандан тартып Шри-Ланка, Гана жана Македония сыяктуу 10дон ашык өлкөнүн парламентчилери глобалдык форумдун өкүлдөрүнүн башын бириктирди. Баалоо жана талдоо системасын Кыргызстанда колдонуу боюнча тараптар билими, тажрыйбасы менен бөлүштү. Талкуунун башкы максаты мамлекеттик башкаруунун ишин талдоо жана баалоо менен туура тыянак чыгарууга жетишүү болду. Баалоо жана мониторинг жүргүзүү системасы Кыргызстанда жок болгондуктан башкаруу органдарынын ишине адилеттүү баа берүү болбой келүүдө. Маселен, мыйзамдар кантип аткарылып жатат? Аткаруу бийлиги эмнеден жазды? Кандай катачылык кетирди же кайсыл тармактар боюнча ийгиликтерге жетти? Натыйжалуулук үчүн ар бир аракетке көз карандысыз жана калыс баа берилиши өтө маанилүү деп эсептейт вице-спикер Аида Касмалиева. Анткени баалоонун жыйынтыгы мамлекеттик органдардын жүргүзгөн саясатын, иш программаларын, стратегиялык багыттарын түзөтүүгө, туура адекваттуу чечимдерди кабыл алууга өөлгө түзөт дейт ал. Кыргызстанда бир көйгөй бар болот атпайбы? Азыр кадрлардын начардыгыбы же өкмөттүн начар иштешиби, ал келип эле жана премьер-министрдин отчету болуп атканда бир кадрды кет дейбиз, же болбосо бюджетти кабыл алып атканда тез кабыл алып коебуз бир күндө элечи. Бирок программалар иштеп жатабы, натыйжалуулугу. Анан парламентке келген партиялар дагы фракция катары өзүнүн айткандарын аткарып жатабы, ошону баалоо системасы жок болуп атат да. Негизи эле кантип иштеш керек? Бүт күч органдары, мамлекеттик органдар ошол мониторинг жана оценка деп коет. Бул эл аралык кыймыл. Бийликтер тарабынан жүздөгөн мыйзам долбоорлор, чечимдер, ошондой эле мамлекеттик деңгээлдеги ири программалар кабыл алынып келет. Алардын ишке ашканы же кагаз жүзүндө калганына көз салуу менен талдап иликтөөлөрдү жана байкоолорду жүргүзүү, аягында баа берүү зарылдыгына башка депутаттар дагы кошулат. Бүгүнкү форум буга жол ачууда. Биздин Кыргызстанда да мен өтө актуалдуу деп айтат элем. Себеби биз ошол кабыл алынган мыйзамдарды бүгүн кабыл алып коебуз да, ошол тийиштүү тармактагы бир жарандарыбыз билбесе, коомчулук негизинен эл билбей калып атат. Ошону дагы биз жеткизип, аны көзөмөлдөп, кандай кабыл алынып атат, ошо баа беришибиз керек да. Анан баа берет дегенде эле келип эле барып стол чапкылап текшербей, бул ошол адистер бир баа берип, андан аркы аны кантип өркүндөтсөк болот. Ошол мыйзамдарга кандай дагы кошумчаларды, алымчаларды кылсак болот. Анан ушундай бир сунуштар менен боло турган бир бааны беришибиз керек деп айтат элем. Азыркы заманда ар башка маалымат булактарынан ойдон чыгарылган жалган маалыматтар байма-бай таратылууда. Бул мамлекет үчүн дагы терс таасирин тийгизерин эл өкүлү белгиледи. Мына ушундай учурда да атайын адистер тарабынан баалоо жана мониторинг жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы элге жеткирилип турушу керек. Ошондо эл маалыматты таразалап, жалган менен чынды өзү айырмалап алат.
статистикага, фактыларга таянып чечим чыгарып, тыянак чыгарышы өтө маанилүү. Бул эми чоң жумушта. Бирок баалоо жана мониторинг системасын кийирүүгө бизде саясий эрк жетпей жатканын элекүүлүү кошумчалады. Баалоо жана анализ боюнча 2014-жылы мыйзам кабыл алынган. Кийинки кадамда аны иш жүзүнө ашырууда калды. Для государства дает повышение эффективности управления в первую очередь, потому что баалоо жана анализ мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун арттырат. Маселен, статистика комитетинин жалпы контролдук функциясы калктын кайсыл катмары кандай пайда көрүп жатканы жөнүндө толук түшүнүк бере албайт. Бизде жакыр үй-бүлөлөрдөн тартып, байына чейин калктын катмары ар түрдүү. Андыктан ар башка мамлекеттик программалар аларга түрдүүчө таасир этиши мүмкүн. Кандайдыр бир мыйзам же программа элдин катмарларына кандай таасир этип жатканына мониторинг жана баалоо жүргүзүлүшү кажет. Программа может получать разный эффект. И поэтому необходима мониторинг и оценка, чтобы понимать, какая группа, какой эффект от программы получила. Парламентчилердин глобалдык форуму 2015-жылы Непалда түзүлгөн. Ал эми 70 мамлекеттин өкүлү катышкан Шри-Ланкада өткөн ири иш-чарада декларация кабыл алынган. Парламентчилердин глобалдык форуму Бириккен Улуттар уюмунун колдоосуна да алынган. Декларацияда эл өкүл катары парламенттик көзөмөлдү жүзөгө ашырууда, мыйзамдардын аткарылышына жоопкер катары депутаттардын баалоо системасын турмушка кийирүүдө ролу чоң экени белгиленет. Ишти баалоо бул жарандардын бийликке болгон ишенимин жогорулатарын эл аралык талдоочулар белгилешти. The Global Forum for Parliamentarians got together. Мен глобалдык форумга жетекчилик кылган жылдары көптөгөн өлкөлөрдүн парламенттеринин иши менен таанышып, өз ишине ыраттуу байкоо жүргүзүү жана туура баа берүү тутуму колго алынган мамлекеттик органдардын иши илгерилей турганына ынандым. Анан албетте Евразия парламентчилеринин аймактык форумун түзүүшүн колдойм. Ал алгылыктуу демилгени эл аралык деңгээлде жапырт жайылтып жатканын дагы бир мисалы калды. Дүйнө улам өзгөрүп жатат. Андыктан биз ага ылайыкташып өзгөрүүбүз кажет. Мамлекеттик ишмер биз өз ой жүгүртүүбүздү өзгөртүүгө тийишпиз. Азыркы учурда абдан көп глобалдык жана аймактык проблемалар бар. Алардын чечилишин эл бизден талап кылат. Форумда баалоо боюнча катышуучулар бир катар баяндамаларды жасады. АКШдагы Айдахо штатынын мыйзам чыгаруу жыйынынын натыйжалуулугун баалоо боюнча кеңсесинин директору Ракеш Мохан Айдахо парламентинин баалоо жыйынтыктарын пайдалануу жана аны андан ары жылдыруу жаатындагы тажрыйбалары менен бөлүштү. Ал эми парламентчилердин глобалдык форумунун башкаруу комитетинин мүчөсү Наталья Никитенко форумдун анын ичинде Кыргыз парламентинин мониторинг жана баалоо жүргүзүү боюнча көрүлгөн чараларды алга жылдыруу жаатындагы аракеттери, бул багытта топтолгон тажрыйбалар тууралуу маалымат берди. Мы проверяем исполнение в рамках контрольной функции зачастую, когда проблема уже обнаружена. Мыйзамдар же программалар ишке ашып жатабы же жокпу биз качан гана проблема чыкканда көрөбүз. Ошондо парламенттик көзөмөлдүн алкагында текшерип калуудабыз. А бирок тынымсыз, ыраттуу мониторинг жана баалоо болгондо мындай болмок эмес. Мониторинг жана баалоо методологиясын бүт дүйнөдө колдонууда. Мындай система кайсы бир программанын же мыйзамдын аткарылышын практикада колдонулушун баштан аяк анализдеп турат. Эгер катачылык кетсе, дароо оңдоп түзөөгө болот. Вот в этих целях используется оценка во всем мире. Евразия парламентчилеринин аймактык форумунун катышуучулары вице-спикер Мирлан Бакиров башында турган депутаттар тобу менен жолугушту. Вице-спикер Мирлан Бакиров жалпы эле парламенттердин ишинин натыйжалуулугун арттыруу үчүн баа берүү жана мониторинг жүргүзүү маселеси күндүн темасына айланган актуалдуу маселе экендигине токтолду. Форумда бардык тараптарга пайдалуу демилгелер, сунуштар көтөрүлүп, алгылыктуу натыйжалар болгондугун баса белгиледи. Коноктор Бишкекте өткөн форум парламенттердин ишинин натыйжалуулугун арттырууга эң мыкты аянтча болуп бергендигин баса белгилешип, форум өз максатына жеткендигин айтышты. Жогорку кеңештин депутаттары Кыргызстандын форумга катышкан өлкөлөр менен көптөгөн жаңылыктары бар экендигине токтолушуп, андыктан бул регионалдык форумдун иши улантылып, өз жемишин бериши керектигин белгилешти. Кыргызстан менен Өзбекстан парламенттеринин кызматташтыгы боюнча парламенттер аралык комиссиянын экинчи отуруму Ош шаарында өттү. Жогорку кеңеш менен Олий Мажлистин мүчөлөрү парламенттер аралык кызматташтыкты чыңдоо, эки өлкөнүн ортосундагы укуктук базаны бекемдөө, экономикалык карым-катнашты жакшыртуу, туризмди өнүктүрүү багытында кеңири сөз болду.
Жогорку Кеңеш менен Олий Мажлистин ортосундагы кызматташтык боюнча парламенттер аралык комиссиянын экинчи жыйыны Ош шаардык мэриясынын имаратында өттү. Бул сиздердин достук сапарыңыздар эки элдин, эки мамлекеттин жана парламент аралык мамилелердин күчөтүүсүнө шегим жок. Мамлекетибиздин делегацияларынын салтка айланган иш сапарлары эки тараптуу мамилелердин дагы да чыңдалышына, күн тартибиндеги маселелердин ийгилик менен ченелишине өбөлгө түзөт деген ойдомун. Аталган парламенттер аралык комиссиянын алгачкы жыйыны өткөн жылы Өзбекстандын Фергана шаарында өткөн. Бул комиссия коңшулаш эки өлкөнүн парламенттер аралык байланыштарын жакшыртуу, экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө өбөлгө болуу, бир туугандык мамилелеринин тамыры терең эки элдин маданий гуманитардык карым-катнашын арттыруу максатында түзүлгөн болчу. Как вы знаете, в 2017 году, в сентябре месяце, была заложена основа межпарламентского сотрудничества наших двух стран, то есть был подписан меморандум о сотрудничестве между Жогорку Кеңешем Кыргызской Республики и Олий Мажлисом Республики Узбекистан. В декабре 2017 года Төрага Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики Дастан Артисбекович Джумабеков в ходе своего официального визита в Узбекистан проявил готовность к развитию и укреплению наших двухсторонних отношений. В ходе этого визита был подписан план мероприятий, по которому мы намечали свою совместную работу, какие будут практические шаги для осуществления вот именно дальнейшего развития наших двухсторонних отношений. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекет башчыларынын эки өлкөнүн ортосундагы ымаланы жакшыртуу, парламент жетекчилеринин парламенттик кызматташтыкты арттырууга болгон ынтызарлыктарынын аркасында акыркы убактарда өз ара карым-катнаштын кыйла жакшырганы парламенттик комиссиянын жүрүшүндө баса белгиленди. Мы с удовлетворением констатировали тот факт, что отношения между нашими странами и народами углубляются по всему спектру взаимоотношений. Достаточно сказать, что уровень торговли между Узбекистаном и Киргизией за последние 2 года увеличился практически в 3 раза. И сегодня мы можем ставить задачу о том, чтобы он поднялся до уровня $1 миллиарда. Жыйындын жүрүшүндө Жогорку Кеңеш менен Олий Мажлистин ортосунда мыйзамдарды жакындаштыруу, экономикалык алака катнашты жакшыртууга байланышкан укуктук актыларды кабыл алуу, мурда кабыл алынган макулдашуулардын өкмөттөр тарабынан аткарылышын көзөмөлгө алуу багытында аткара турган иштери арбын экендиги туурасында сөз болду. Мы согласились в том, что, во-первых, мы должны заниматься совершенствованием правовой базы наших взаимоотношений. Это значит сближение законов, их гармонизация. Если есть какие-то нормативные препятствия в сотрудничестве экономическом, культурном, решать их надо. Мы должны осуществлять взаимный контроль деятельности правительств в отношении реализации договоренностей, достигнутых между нашими главами государств. Парламенттер аралык байланыштарды жакшыртуу, өз ара карым-катнаштын жандануусуна өбөлгө түзүүнүн натыйжасы жаман болгон жок. Парламент аралык жана башка мамиледен улам туристтик поток 10 эсе көбөйгөнүн көрсөтүп жатат. Биргелешкен ишканалардын, ошол эле фитосанитардык, башка ветеринардык продукциялардын бирибизге сатуу алакалары жакшы жолго салынып атканын көрсөтүп жатат. Алыскы туугандан жакынкы кошуна демекчи, биз кошуна мамлекет менен ар дайым ынтымак мамиледе болушубуз керек. Ошондо мен ойлойм, биздин элдин көп жылдап күткөн мүдөөсү, биздин эки элдик калктын мүдөөсү мындай орундалып, жылуу маселе алдыга жылып жатат. Соода экономикалык, инвестициялык, маданий гуманитардык багыттагы кызматташтыкты өнүктүрүү жаатында региондордун ортосундагы алаканы жакшыртуу маселеси талкууга алынганда Ош, Жалал-Абад, Баткен облустары, Өзбекстандын Анжан, Наманган, Фергана облустары менен карым-катнаш түзүп, соода катнашы жакшырып, биргелешкен ишканаларды түзүү аракеттери көрүлүп жатканы айтылды. 2017 жылга караганда 2018 жылы 50% десек болот, товар оборот өстү да, $70 миллион жетти. Акыркы мезгилде билесиздер, бизден цемент, сары таш, жашылча жемиштер, туз, көмүр жакшы кетип атат Өзбекстан тарапка. Ошондой эле Өзбекстандан деле кайра бизге келип атат. Бая эки тараптуу алака өсүп атат. Анан күнүнө чек арадан 10-11 миң киши 12 миңге чейин
кирип чыгып атышат. Парламенттер ортосундагы карым-катнашты бир гана парламенттер аралык комиссиянын алкагында эмес, башка багыттарда да өнүктүрүү бул күнкү жыйында айтылып, депутаттык достук топторунун чегинде да ыраттуу иш алып баруу керектиги белгиленди. Алардын парламенттин иштегендери менен таанышып, алар бизге келип, биздин парламенттин ишмердүүлүгү менен, депутаттар менен таанышып, опыт алуу боюнча дагы мына бүгүн сүйлөштүк. Быйыл күз айында эмдиги жылга калтырбай, Межпарламенттик комиссия Өзбекстанда ноябрь аралыгында өтпөй болду. Жыйындын жүрүшүндө ошону менен бирге эле туризм тармагында кызматташууну жакшыртуу, бүтүндөй эле Борбордук Азия регионундагы өлкөлөргө бирдей кирүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн виза режимин түзүү зарылдыгы турганы дагы белгиленди. Июнь айынын аяк ченинде Өзбекстан Олий Мажлисинин Сенатынын төрагасы Юлдашевдин Кыргызстанга расмий сапары менен келе турганы белгилүү болду. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Аида Касымалиева иш сапары менен Кытай эл республикасына барды. Анда бүткүл Кытай эл өкүлдөр жыйынынын туруктуу комитетинин төрагасынын орун басары Шен Юэ менен жолугушту. Кездешүүдө маданий гуманитардык, соода-экономикалык мамилелер жана эки тараптын парламенттер аралык кызматташтыгын жогорулатуу боюнча маселелер талкууланды. Кытай мамлекети Кыргызстандын приоритеттүү өлүктөш өлкөлөрүнүн бири экенин айткан Аида Касымалиева Кыргыз тарап парламенттер жана партиялар аралык кызматташтыгындагы бекемдөөгө кызыктар экенин белгиледи. Эл өкүлдөр бул аптада аймактарда дагы иш алып барды. Депутаттар Эльвира Сурабалдыева, Рыскелди Момбеков, Мухтарбек Айнакулов элдин кайрылуусу менен Чаткал районуна барып, жергиликтүүлөрдүн арыз муңун угуп кайтты. Тургундар алтын иштетүүчү компанияларга болгон нааразылыгын билдирди. Ишканалар алтынды казып кеткенден кийин артында калган уулуу калдыктар сакталган жай чаткалдыктарды кооптондурууда. Эл өкүлдөр алгач жолугушун алтын казуучу Вертекс ишканасынын абалы менен таанышуудан башташты. Мамлекеттин өзүнүн нормалары бар, требованиялары бар. Биз ошого баш ийип ошого иштейбиз. Аталган компания алтынды казып иштетүү үчүн 172 гектар жерди 49 жылга ижарага алган. Мекеменин жетекчилери 400 адамды иш менен камсыз кылып, келишимге ылайык ал аймакка жардам өз убагында берилип жатканын ырастайт. 400 адамга жакын иштейт. 400 адамга жакын иштейт. Ар бир убактагы 200 адам деген. 113 е? Чаткальцев сколько? 115 киши Чаткалдан иштейт, калгандар республиканын аргачы. Каластанда көп, Көлдөн да көп. Канча неме соцпакетиңер бар жергиликтүү? Чаткалга 10 миллион сом. 10 миллион сом жылына. Андан тышкары көпүрөлөр жазалат дагы. Бирок жергиликтүү тургундар каршы. Бул ишкана кура турган уулуу заттарды сактоочу жай туура эмес жерге, тагыраагы сайга курулуп калган. Өзөндөн суунун нугу бурулуп же көчкү жүрүп калса, элдин ичүүчү суусу менен бак-дарактарына зыяны тийиши мүмкүн. Еще раз, вот есть представители правительства, есть депутаты. Это не только Вертекс. 3 сейчас больших компаний. 3 больших. Еще будет завтра еще 3. Почти 7 вот такой хозсохранилище. Завтра, через 6 месяцев, 10 месяцев или 15 все уедут. Туда ни одна собака туда не сунется. Өзөмдүн жана суудун нугун буруп атат. Бул все-таки баягы коркунуч, баягы естественный процесси булар башка жака болуп атат да. Анан бул жерге деген кар көп жай. Көрүп атасызбы кардын немесин? Көчкү түшөт. Ушуну безопасности сакташ үчүн экологияны сакташ үчүн. Жанагы этек жакка эле бул калдыктарын көмүүчү көрүстөндү башка жерге жайгаштыруу боюнча негизги талабыбыз. Компания тарабынан жардам берилүүдө. Ал эми Айлапа тургундардын жанын кашайтып күйгүзгөн маселе 20 миллион сомго деп бааланган көпүрө 2 жылга жетпей урап калган. Ана мына жерде бир көпүрө салынды жолдоштор Коргон сайга 2 миллионго бүткөн бул. Онун үстүнө мен Нива порттор менен өтүп турчу элем. Жақында 53 өтө турган кылышты. 3 миллион пул кетти ошого. Айнана. Бул 300 сом бул не баракат. Бул жерден чыгып эл өкүлдөрү Кытай эл республикасынын жаран иштеткен дагы бир компанияга барышты. Эмгек акынын аздыгы көтөрүлдү. Ал жерде иштеген балдардын иш учурунда колдору күйүп кеткен. Ата-энелери кенемте төлөп берүүнү айтышты. 426 бала бар экен биздин балдар. Ошол бар айтты, айлык маянабыз, мындай 12 саат иштейбиз, 14 миң сом деди. Биз деле айттык, 14 миң сом деп болбойт, силер деген иш берүүчүсүңөр, силер мамлекет ишкер эмес деп өткөрдүк, айттык. Ал боюнча сүйлөшүүлөр боло турган болду, биз бир өкүл чакырып сүйлөшүп турган болдук. Спец одежда боюнча бүгүн эле баштайм деди. Биякта жумуштарын баарын баштайм деди. Анан бул
Уланган су боюнча трубаларды Трубаларды бар. Алар боюнча маселелер жок. Быйылкы мен төлөп берсиңер, Компенсацияны төлөп бересиз деп айтышты өздөрү. Чакмак суу айылынын эли канча жылдан бери жол көйгөйү чечилбей келгенин маалымдашты. Чаткалдан Ала Букага чейинки оңдоло турган 200 чакырым жолдун 60 километри гана салынып, калганы токтоп калган. Биздин жолдо асфальт салабыз деп атабыз. Асфальт салгандан мурун биринчи фирмалар менен келишип, асфальт салганыбыз менен да бир жылда да жол талкалайбыз биз. Канышкыя, Жаңы Базар, Алабукка жолу салынып калса, кышы жайы силер Таласка каттап калсаңар, Талас аралык Таразга каттап калсаңар, мына азыр Тараз Сусамыр жолдун 4-чү фазасында ишке кирейин деп атат, 3-чү фазасы битти. Зырылдап Таласка эмес, силер Таразга барып келет болчуңар. 500 сомдон Жаллаттан семент алганча 200 сомдон Таластан албаксыңар сементти. Туурабы? Мына жол оңолгондун турмуш оңолот дейт. Биринчи жолуңар оңолуш керек. Мына жол зырылдаган жол болуш керек. Жергиликтүүлөр суу сактоочу дамбалар таптакыр туура эмес жерге курулуп калганын тастыкташууда. Курабыз дегендин күнбатыш жагынан да чоң булак чыгат. Күнчүгүш жагынан да тоодун астынан чоң булак чыгат. Үстүндө ак булак деп коет, үстүнөн суу агып чыгат. Мен былтыр ушул жерге келгенде ошо комиссияга айттым, ошол агып аткан суу канчалык жердин тереңдигинде кетет экен. Ушуну анализ кылдыңар да анализ кылган жоксуңар десек, ол эч кандай зыян жок экен дейт. Эл өкүлдөрү элдин ар бир суранычы менен алардын маселелерин калтырбай угушту. СССР убагында салынган имарат Кайың суу орто мектеби 2 нөөмөт менен 180 бала окуйт. Учурда эскилиги жетип, урап калуу коркунуч алдында турат. Бул өзү негизи 150 орундук мектеп 64-жылы салынган. Бул азыр 376 окуучу турат. Азыр 1-сентябргача. Бирок азыр ушул окуучунун көптүгүнөн 2 класс ашыкча окуучу. Айыл жергесинде жашоо кыйын. Андыктан дарыгерлердин иштөө шартын эске албай туруп, эмгек акысын чегерүү шаардыктардыкына теңделип калганына нааразылыктар болду. Депутаттар табияты катаал Чаткал районунун бир катар айылдарына барып, түнкү саат 12лерде дагы эл менен жолугуп, бир окумга чейин пикир алмашты. Жогоруда көтөрүлгөн бардык көйгөйлөрдү парламенттин жалпы жыйынында көтөрүп, өкмөткө табыштамай болушту. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков Нарын районунда иш сапары менен болуп, Куланак айылындагы бир катар социалдык объектилердин абалы менен жеринде таанышты. Мындан тышкары шайлоочулар менен жолугушуп, элди түйшүлткөн маселелерди талкууга алды. Эл депутата дегенде облустун губернатору жана райондун акими менен бирге Куланак орто мектебинин учурдагы абалы менен таанышып чыкты. Капремонтко бөлдүрүүбөсек, сөөгү таза бойдон жакшы жазып алсак болбойт да. Эгер стимулянт болгондо чала болуп калат го. Же отоплениясы жетпей, же крышасы жетпей нары бери. Мындан 40 жыл мурун пайдаланууга берилген бул мектеп бир дагы жолу капиталдык ремонттон өткөн эмес. Терезе эшиктеринин баары эскилиги жетип, жылуулук системасы улам жарыла берип, жарытылуу иштебей калган. Мектеп 1979-жылы ишке берилгенден бери ремонт иштери жүргүзүлгөн эмес. Ошол себептен бүгүнкү күндө бизде мектептин чатырын, эшик терезелерин алмаштырышыбыз керек болуп атат. Андан сырткары дагы экинчи эң көйгөйлүү маселе бул жылуулук системасы. Жылуулук системасы стандартка, талапка жооп бербейт. Ошол себептен бүгүнкү күндө ошо жылуулук системасын алмаштырышыбыз керек болуп атат. Ал эми эл чогулуп барганда иш-чараларды өткөзө турган жалгыз айылдык клуб жараксыз абалга келген. Аталган клуб өткөн кылымдын 60-жылдары курулуптур. Имаратынын бир тарабы жарылып, кооптуу абалга келген. Айылдыктар эч болбосо экинчи тарабын ремонттон өткөрүп, өмүрүн узартып алууну максат кылып жатышкан. Жаңы бир жанак кеткен бөлүгү бар болчу түштүк тарабында. Ошол экин түбүнөн бери алмаштырсак, болжолубуз бир 3 миллиондон ашыгыраак сумманы түсө турган Steam грантка аракет кылалы деп атабыз. Steam грант аркылуу даже бит ичиндеги ошол эле сумма менен көп иштердин баарын бүткөрүп алсак болгон да. Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков бир тарабы такыр керектен чыгып, экинчи тарабын эптеп ремонттон өткөрүп пайдаланып туралуу деген клубда эл менен жолугушуу өткөрдү. Мектептеги бир топ жашын көргөзүп, ремонт сурап турганын күбө болдук. 10 миллион сом реконструкцияга акча болсо жетет эле деп атасыздар. Сөзсүз түрдө мен дароо айтып коеюн, ал маселени катында алдык. Премьер-министр өзү карап атат, азыркы кездерде капиталдык курулуштар боюнча беренеге тиешелүү акчаларды сөзсүз түрдө бул маселени коебуз. Айылдык клубду болсо өкмөттү да, ишкерлерди да тартуу менен эки тараптан киришип, ремонттон өткөрүү керектигин белгилеген депутат элетти өнүктүрүү боюнча демилгеленип жаткан иштер өз натыйжасын берип жатканына басым жасады.
Эл менен болгон жолугушууда негизги көңүл Ат Башы районунун айылдары менен болгон жайыт талаш маселесине бурулду. 50 000 гектар Кыргызстан боюнча УДУП бири-бирине берилет экен. Ошонун 258 260 эле Нарын району УДУП алат экенбиз только. То есть Кыргызстан боюнча 30% биз алат экенбиз. Эгер УДУП жокко чыкса, только Нарын району зыян тартат. Эңшерилип калгандай болуп калат. Арпаны, чой жапты беребиз, болду. Куланакта жайлоо жок. Ички жайытты чакан, алыска эле нөл, вообще жок болот. Жайыт талаш башталгандан бери ар кимиси өз пайдасына тиешеси бар документтерди таап, ошол жайытка болгон укугун бекемдөөнүн аракетин көрүүдө. Ата бабадан бери ким ээлик кылып келатканына чейин иликтөөгө алгандар дагы бар. Бул 93-жылгы документ. Ошондо булар айтып атат. 77-жылы мурдакы чектен жылдырып, бизге берген деп кәдимги алкосы берип атат. Нарын областык Еңбекшілер депутаттарын атқару комитетінің тоқтамы менен берген деп. Ал тоқтам жалған болып шықты. Андан тышкары мен кәдимги колхозунун 77-жылдагы барлық колхоз коргон актысын көтөрүп келдим, маркеттен көтөрүп туруп. Мында чек коммунизм колхозу менен чектеш болуп атат. Булар жалган документин алып жүргөн. Бул негизи ата бабадан бери биздин жер. Ал жайыттардын аталышы биздин чоң аталар жайлаган жер. Эгер белгисин өнөккө калтырыш керек, калбаса анда административдик кайра өзгөртүү жүргүзүш керек. Эмне үчүн биздин жайыттар Ат Башы районуна кирип калган талашат. Анда райондордун административдик немелерин кайра коюңуз, элдин талабы. Бул резонанстуу маселе чатакка айланып кетпеши үчүн атайын комиссия түзүп, эки тарап тең ыраазы болгондой кылып чечүү керектиги депутат тарабынан белгиленди. Мен бир чоң өтүнүчүм жергиликтүү бийлик бул боюнча комиссияны эртерээк түзүп, эртерээк иштетип, ошо материалдарды эртерээк өкмөткө жеткирип, өкмөт эмки жылдын жазында эмес, ушу жылдын күзүнө чейин балким бул боюнча бир чек коюш керек да. Мындан тышкары Учкун айылында таза суунун эң чоң көйгөйгө айланганы, сугат сууларына болгон мукташтык чечилбей жатканы айтылды. Ошо менен бирге эле Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков ыйык Рамазан айында иш сапары менен келип калганына байланыштуу Нарын районунун аксакалдарын ооз ачырып, элдик кеңпейилдик менен кечиримдүүлүккө, ынтымак менен рашкерликке чакырды. Агрардык саясатты тескеген парламенттик комитет көчмө жыйынын Сокулуктагы Жаңы Жер айылында жайгашкан номер 43 кесиптик лицейде өткөрдү. Бул окуу жай айыл чарба багытындагы адистерди окутуп чыгарат. Эл өкүлдөр андагы окуу методдорун көрдү. Депутаттар муну менен катар эле органикалык аймак түзүү боюнча сунуштарды талкуулады. Теманы кабарчыбыз улантат. Комитет мүчөлөрү алгач кесиптик лицейдин күнүмдүк турмушу менен таанышты. Бул лицейде алыскы аймактардан келген балдар тарбияланып, ар кыл багытта билим алышат. Момундай эле сумкаларды тиктирип алгыла, полиге эмелерди чыгарбагыла, целлофан алып барбагыла, пакет алып барбагыла деп. Ошондо Минсельхоздон эсиңиздеби? Ошолорго таратып бергенбиз. Лицейден быйылкы жылы айыл чарба багытында жер иштетүү, дыйканчылыкты өркүндөтүү боюнча 128 бала окуусун аяктайт. Аларды даярдоого атайын шарттар түзүлүп, практикалык иш-чаралар жүргүзүлүп келет. Биздин мугалимдер менен, биз коллектив менен өзүбүз 26 профессия боюнча модулдук окуу программаларын өзүбүз түзүп чыкканбыз. Мынакей могу жашылча өстүрүүчүлөр, овощевод болобу, биогаз өндүрүү болобу, выращивание индейок, выращивание куриц, картошка өстүрүү деген ушундай ар бир эме боюнча айылдын ичинде эмне жумуштар бар? Кладка печки дегенден өйдө жасаганбыз. Өлкөдө тамак аш коопсуздугуна кам көрүү максатында органикалык аймактар уюштурулууда. Алардын бири дал ушул кесиптик лицейде иш алып барат. Органикалык аймак бул ушул айыл жергесинин туруктуу өнүгүү модели деп биз атап атабыз. Бүгүнкү күндө 10 аймакта мына 5 жыл, 3 жыл, 7 жыл иш кылып атабыз. Андан тышкары дагы 3 аймак жаңы ачып, анан ошо 13 аймак. Эми баягы биз донорлорго проект жазып, ошолордун колдоосу менен ушундай иш кылып атабыз. Ошон үчүн ушул органикалык аймакты моделди жайылтуу үчүн өкмөттү да чакырып атабыз да. Кесиптик лицейлер акыркы убактарда окуу программаларын өзгөртүп, атайын дыйкан чарбалар менен биргеликте айыл чарба адистерин даярдашууда. Мындай кадам фермер дыйкандарга болгон суроо талаптан келип чыгышына байланыштуу болууда. Жылдан жылга бул талап өсүүдө. Мисалы былтыркыга салыштырганда биз бюджеттин эсебинен 1000 окуучу көбүрөөк кабыл алып атабыз. 17 000 окуучу. Контракт негизинде биз 2000 окуучуга көбүрөөк окутуп атабыз. Жылдан жылга ушу жаштар ушу кесиптик билим берүү, анын ичинде айыл чарба багытына
кызыгуу көбөйүп атат. Азыркы учурда турмуш тиричилигине керектүү болгон кесипти тандоо замандын талабы болууда. Мындай жолду тандаган жаштар өлкөнүн келечегине чоң салым кошот деген ишеним бар. Көпчүлүк эле жаштар жогорку окуу жайына өсүшүп, жогорку билим алышып, анан жумуштары жок жүрөт да. Мына бул жерде болсо жакшынакай экотуризм боюнча кесиптиги бар экен, поварлардын кесиби бар экен, фермерлердин кесиби бар экен. Эми бул балдарды таанышканыбызда, бул балдар окуу жайына бүткөндөн кийин буларды талашып мекемелер, чарбалар талашып буларды алып кетишет экен. Дүйнөлүк базарда Кыргызстандан чыгарылган айыл чарба азыктары кызыгууну жаратканы менен аны экспорттоодо айрым маселелер бар. Бул жаатта тармактык министрлик алгылыктуу иштерге багыт алганын министр белгилеп өттү. Биз бүгүн дүйнөлүк мындай жакшы рынокко чыкканда, сапат жагынан чыкканга, ошол эко ушул продукция аркылуу чыкканга биз мына көрүп атабыз. Себеби дегенде биз көлөм жагынан ала албайбыз, бирок ошол сапат жагынан ошол экологик таза бренд катары ушул таза продукциядан чыкканга биз бардыгыбыз бүгүнкү мына практически көргөндө ынандык. Органикалык аймактарды өнүктүрүү бир гана капчыкты толтуруу эмес, элдин саламаттыгына кам көрүү экендиги да айтылды. Сапаттуу азыкты камсыздоо үчүн бул тармакты мыкты өздөштүргөн атайын адистер жетишпейт. Өтө көп көйгөйлөр айтылды. Биздин 65-70% элибиз айыл жеринде жайгашкандыктан, ушул айыл чарбасы менен алек болгондугуна байланыштуу биз айыл чарбасына көңүлдү азыраак бөлүп келебиз. Ошол көйгөйлөр айтылды. Мисалы эле бир мисал айтсам, ушул ар бир айылда азыр бирде агроном калбай калыптыр да. Ветеринария кызматы колго алынып, агрономдор унутулуп калды деп айтып атышат. Чынында бул өтө көйгөйлөрдүн бири экен. Буюрса ушул Скрябин атындагы университет, сельхоз айыл чарба университети менен биргеликте бул маселени да жөнгө салышыбыз керек. Отурум соңунда бул багытта иш жүргүзгөн адистер тарабынан бир катар сунуш пикирлер айтылып, комитет төрагасы өз көзөмөлүнө алаарын убадалады. Шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүгө багытталган мыйзам долбоору парламентте кызуу талкууга алынууда. Жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттары, саясий партиялардын өкүлдөрү, эксперттер шайлоо мыйзамдарына кызыккан башка адистердин катышуусунда парламенттик угуу өттү. Шайлоо босогосунун 9% чеги админ ресурс добуш сатып алууну жок кылууга байланыштуу сунуштар боюнча түрдүү пикирлер айтылууда. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин демилгеси менен уюштурулган парламенттик угуу шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүгө багытталган мыйзам долбоорлорун талкуулоого арналды. Негизи 4 мыйзам болуп атат. Бул жерде Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө, Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө, Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актларына жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө, жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө, борбордун статусу жөнүндө, Ош шаарынын статусу жөнүндө деген мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө 4 мыйзам долбоору. Парламенттик угууда Кыргыз Республикасынын президентин, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жана башка шайлоолорго байланышкан мыйзам долбоорлору талкууга коюлду. Депутаттар Исхак Масалиев менен Бакыт Төрөбаевдин мындай сунуштары бар. Эми ушундай болуп калыптыр, 2016-жылы ката кетирип 9%га көтөрүп койдук. 9% деген бул 180 миң добуш болот. Эми примерно. Биздин сунушубуз 5% болсо бул жетиштүү болот. Андан тышкары мындай радикалдуу кадам деп эсептеш керек. Биз сунуштаганыбыз 3%дан 5%га чейин алган, добуш алган партияларга 5 мандатты бөлүп берсек, ошондо саясий баягы коомчулукта кичине бираз болсо деле саясий туруктуулукка кадам деп эсептеш керек да. Шайлоолордо аялдар менен эркектердин тең укугун камсыз кылуу, ага аялдардын катышуусун жакшыртуу боюнча квотаны 30%ке чыгаруу сунушуда айтылды. Представленности женщин в размере не менее 30%, то есть четкий механизм. В случае, если айыльный кеңеш имеет 31 мандат, то это 9 мандатов. В случае, если 21 мандатный кеңеш, это 7 мандатов, и 11 мандатов, это 3 мандата. Для женщин, я считаю, это механизм справедливый. Жаратылыштын мыйзамы боюнча дагы аялдар менен эркектер тең
салмакта болуш керек. Биздин республикада 453 айлык кеңештик болсо, анын 86-сында аялдар жок. Бирок ал жерлерде үлгү катары көрө алган жокпуз. Биздин сунушубуз сөзсүз түрдө айылдык кеңештерге депутаттарды шайлоо учурунда 30% квота сөзсүз түрдө каралыш керек жана мыйзам түрүндө кабыл алыныш керек деп ойлойм. Көп учурда партиялык тизме менен келген талапкерлерди эл билбей калып жатканы жана ал элдин тандоосунан өтпөй калып отурганы да белгиленди. Биз азыр элдин мына возмущенияларын көрүп турабыз. Ошого карата биз жогорку кеңештин депутаттарына дагы сапаттык талаптар коюлуп атат да. Эгерде биз ушу партиялык система менен шайлоону уланта турган болсок, кайсы партиядан кимдер шайланары уже шайлоого тизме боюнча чыкса, эл тандап алат эле ишенген кишисин. Депутаттардын көпчүлүк коалициянын жоопкерчилиги буга чейинки мыйзамдарда каралбай келгени да сунуш катары белгиленди. Түзгөн өкмөт иштей албай калса, өкмөт гана отставка кетет дагы, көпчүлүк коалиция калып кете берет. Ошон үчүн көпчүлүк коалициянын дагы жоопкерчилигин карай турган нормаларды кийриш керек. Өкмөт иштей албай калган болсо, ошол өкмөттү түзгөн көпчүлүк коалициянын дагы жоопкерчилиги каралыш керек. Анда алар дагы кечке туура келет. Атайлап кворум түзбөй, өз кызыкчылыктары үчүн ишти үзгүлтүккө учураткан фактылар жергиликтүү кеңештерде кездешип жүрөт. Мындай шартта кайра шайлоо өткөрүү кажет эмес деген пикирлер да айтылды. Баарыбыз билебиз, бүгүнкү күндө жергиликтүү кеңештин депутаттарынын преемственности деп коет, баягы чыккан ордуна кайра киргизүү боюнча. Менимче кворум боюнча маселеси жаралып, ошол курам кандайдыр дегис менен кворум жаратпаса, алар курамды жөн гана кетирип, эч кандай шайлоо өткөрбөй эле тизмеде баарыбыз билебиз, даяр талапкерлер бар, алар көз карандысыз. Ошон үчүн ошол кворум жазабай аткан курамды кетирип эле кийинки талапкерлерди кайра мандат берүү маселесин караса болот. Мыйзам буга жол берет. Мыйзам долбоорлорун талкуулоо учурунда мына ушул жана башка бир катар сунуштар айтылды. Айтылган сунуштар каттоого алынып, мыйзам долбоорлорун бышыктап иштеп чыгууда эске алынары белгиленди. Коомчулукта кызуу талкуу жараткан сыртка чыгарылып кетти делген $700 миллион боюнча Улуттук банктын пикири кандай? Бюджет жана финансы комитетинин депутаттары Улуттук банктын отчетун алып жатып, бул маселе боюнча башкы каржы органдары өкмөт менен биргеликте өз пикирин айтып, билдирүү жасашы керек дешет. Комитетте башкы банкир Толкунбек Абдуголов өз жообун айтты. Ал банктык которуулар жөнүндө коомчулукка жарыя кылуу ишкердик чөйрөдө коопсуздукка доо кетирерин билдирди. Депутаттар Кубанычбек Нурматов жана Акылбек Жапаров ар кандай ой божомолдорду күчөтүп жаткан $700 миллион боюнча Улуттук банктын көз карашын сурады. Өтө 700 миллион сом боюнча элде өтө дөлбүрөң чоң талкуу болуп атат. Бул боюнча сиздин оюңуз, сиздин маалыматыңыз барбы? Кандай маалымат бере аласыз? Абдуголовдун ырасташынча транзакциялар банк аркылуу жүргүзүлгөн. Бул банк системасы Бишкекте гана эмес, башка аймактарда дагы жакшы иштеп, жарандар эл аралык төлөмдөрдү жүргүзүп жатканынан кабар берет деди. Это очень хороший показатель. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Экинчиден, Кыргызстан эгемен мамлекет катары мыйзамсыз акчаларды адалдаштырууга каршы көп милдеттенмелери бар. Кардар тигил же бул сумманы котором деп банкка кайрылганда тастыктаган документсиз эч кандай акча которулбайт. Эгерде кандайдыр бир маселе жаралчу болсо, Комбанк финансылык чалгындоо кызматына кайрылат. Финансылык чалгындоо кызматы изилдеп туруп, эгер акча адалдаштырууну аныктаса, тийиштүү органга жиберет. Андыктан маселе боюнча өкмөт менен Улуттук банк биргеликте билдирүү жасашы керектигин эл өкүлү кошумчалады. Почти на $10 миллиардов товары к нам заходили из Китая. Биз дүйнөлүк соода уюмуна мүчө кезде дээрлик $10 миллиард товар Кытайдан кирип турган. Албетте, ошончо товар үчүн кимдир бирөө акча которуп жатты да. Бизге товар бекер келип жаткан эмес. Андыктан кирип чыгып жаткан капитал кайда, сырткы соода үчүн төлөнүп жаткан акча кайда экенин так түшүндүрүп берүүңөр кажет. Оплатил в Китай. Улуттук банктын 2018 жыл боюнча ишмердигин талкуулоодо тармактык комитеттин депутаттары мындан башка дагы олуттуу маселелерди козгоду. Акча которууну Орусия 100 000 рубль менен чектегени боюнча Улуттук банк кандай чара көрүп жатат деген суроолор берилди. Айтып берсеңиз, кандай жумуштар жүрүп атат? Биз ошол бойдон калдыкпы? 100 000ден ашырбай турган кылып. Бул маселе биздин мигранттардын акчасында эч тиешеси жок. Biz сүйлөшкөндө бул Россия Федерациясын жана
Орусиянын Борбордук банкынын башчысы менен бул маселе боюнча сүйлөштүк. Эмгек мигранттары айына 100 000 рубльдан аз акча которгондуктан бул аларга тийиштүү эмес. Эгер банкка эсеп ачса, ага эч кандай чектөөлөр болбойт. Бул чектөө мыйзамсыз сооданы жөнгө салуу үчүн киргизилген деп түшүндүрүштү. Через расчетный счет эч ограничениялар жок да. Кыргызстандагы коммерциялык банктарда насыянын ставкасы өтө жогору, 20% тегерегинде. Эл өкүлдөрү тиккен акчанын көлөмүн төмөндөтүү боюнча чаралар көрүлбөй жатканын сынга алды. Жогорку чектеги маржа экономиканы жасалма түрдө аксатууда дешет депутаттар. 100 000, 200 000 Финкобанк эмелерден алат экендер дагычы. Ошол 100 000, 200 000дин артында уже почти выселениеге жетип калышат. Эми вот представьте себе, да, вот и так алги начар жашаган үй бүлөлөр акыркы ошол айылдагы эми атасынын үйү ошол ордо болгон үйүнү да бергенге алдырып койгонго жетип калып атат да. Эгерде Комбанктар тиккен акчасын түшүрбөсө, парламент күзүндө банктардын киреше салыгын жогорулатуу тууралуу мыйзам долбоорун киргизүүгө аргасыз болору эскертилди. Правительство самостоятельное, суверенное государство, и людей не можем обеспечить деньгами. Искусственно создаете дефицит денег. Самая большая беда и правительства, и ваша именно в этом. Люди научились работать, находят рынки сбытов, но нету денег. Хотят деньги, залоги большие, проценты большие. Улуттук банк билдиргендей, отчеттук жылда баа жана финансы рыногунда туруктуулук камсыздалган. Сомдун курсу сакталып, инфляция 1,5% тегерегинде болгон. Долларлашуу 57%дан 37%га төмөндөгөн. Электрондук капчыктын көлөмү өйдөлөп, нак эмес төлөм жүргүзүү бир кыйла жакшырган. Бул көрсөткүчтөр эске алынып, тармактык комитет Улуттук банктын 2018 жылга болгон отчетун канааттандырды. Каршы жок. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети кыргыз-тажик чек арасындагы бир катар иштерди аткаруу боюнча өкмөткө тапшырма берген. Комитет анын аткарылышы боюнча маалымат укту. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Тажикстан тарап менен чектеш Баткен облусуна жер тилкелерин тактап, социалдык объекттерди жакшыртуу менен жол салууга 220 миллион сом бөлүнөрү каралганын ырастады. Депутаттар иштин 15-20% гана аткарылганын айтып, сынга алышты. Жайкы эс алууга кетүүгө чейин статусу бар чегара аймактарына трансформация көйгөйүн чечип берүүнү депутаттар тапшырды. Комитет мүчөлөрү ушул жылдын 3-апрелинде кыргыз-тажик чек арасына чектеш аймактагы көйгөйлөрдү чечүү боюнча өкмөткө так тапшырма берген. Анда чек ара тилкелерин тактап, социалдык инфратүзүмдөрдү жакшыртуу менен жол курууну тездетүү каралган болчу. Ал иштерди жасоого мамлекеттик казнадан Баткен облусуна жалпысы 220 миллион сом, анын ичинен жолдорду оңдоого 150, ал эми социалдык объекттерди курууга 70 миллион сом каралары пландалган. Учурда алар бөлүп берилүүдө, дейт вице-премьер-министр Жеңиш Разаков. Ошондой эле тажик тарап менен эки тараптуу жолугушуулар өткөнүн да ырастады. Эң негизги маселе бизде ошол чек ара аймакта жолдорду куруу маселеси болуп эсептелинет. Ошол боюнча айтып кетсем, негизинен ошол зонага биздин премьер-министрибиз да барып, эл менен учурашып келди. Ошол жерде значит, эң биринчи кезекте керектелүүчү нерселер боюнча план иштелип чыкты. Коопсуздук негизги приоритет болуш үчүн эки тараптуу дипломатиялык иштерди бекемдеп, жаңжалды козготпоо аракетинде делимитация жана демаркация маселелерин чечип алуу кажет. Эл өкүлү далил катары алганда реалдуу жашоодо эки тараптуу ыз учуу көп жылдан бери токтобой келерин айтып сынга алды. Вот мы, что бы ни делали, что бы мы ни говорили, мы должны первый вопрос решить, что, Денис Парпеевич, социально-экономический. Чтобы люди оттуда не уезжали. 10-15 лет назад в село Аксай во время конфликта наши силовые структуры не могли попасть. Не было дороги, просто элементарно не было дороги. Там нужно было идти через таджикскую территорию. Вот начиная с 2010-2011 года была проведена большая работа на приграничной территории. Вот как было отмечено Министерством финансов тоже. Были очень большие вливания, были построены объездные дороги. Объездные инфраструктуры, это, то есть электроэнергия, водные объездные структуры. На сегодняшний день ситуация, она улучшилась. Чек араны эл өзү сактап коргосо көбүрөөк пайдалуу. Андыктан аларга өндүрүш ишканаларын ачып берип, жумуш менен камсыз кылуу милдети турат. Антпесе 18 жаштан 35 жашка чейинки ишке жарамдуулар кетип, кары-картаңдар менен балдар калууда. Миграция агымы менен кеткендердин саны расмий түрдө 800 миңден ашкан. Биринчи ошо жакшы жана зарплатасы төлөп бериш керек, элди сакташ керек. Биздин балдар, жаш балдар тентип
ар бир жакта көчө шыпырып кара жумушчу жасабай өзүнүн жерибизге негизи иштетип ошо өндүрүштөрдүн баарын салбасак болбойт. Ошол сиз көтөрүп аткан маселе боюнча ошол Баткен областында жанагы чек ара тилкесинде жайгашкан айылдарда, райондордо кошумча ошол жумуш орундарын түзүү боюнча азыр программа ушу бүтүп калды. Аткарылып башталышы жакшы, бирок ошол эле кезде чегерилген каражаттар толук берилбей, аракеттер дайым чала бойдон калууда. Типтүү бакчасы жок. Ошол жерге 24 орунду депсиңер. Бул кандай күлкү эмеспи бул? Чындыгын айтканда Автоатыр айылындагы ал жерде детсад эмес, биз 3 төбөгө детсад кура турган болуп атабыз. Комитет төрагасы Исхак Пирматов иштер таптакыр гана токтоп турат дегенден алыс акырындык менен аткарылууда, бирок алардын дээрлик 15% гана бүткөрүлүүдө. Депутат Исхак Пирматов качан гана эки тараптуу ызуучу чыккандан кийин чуркабай алдын алуу иштерин жасоону сунуштайт. Ошондой эле ал комитет чечимдин негизинде чек ара макамы бар айылдарга трансформация көйгөйүн тез арада чечип берүү жоопкерчилиги аткаруу бийлигине жүктөлгөнүн айтты. Каржылоо жок эмес бар, бирок тилекке каршы ал бөлүнүп чачыранды болуп ар кайсы жумуштарга аз-аздан каржыланып жатат. Комитеттин ою боюнча андай болбош керек. 25 июнга чейин биз каникулга чыкканга чейин трансформацияны өкмөттүн токтому чыксын деген так жанадан ошондой маселе тапшырманы койдук. Себеп дегенде трансформация болмоюнча ал жердеги биздин жарандардын турак жай курулуш иштерин жүргүзгөнү мыйзамсыз болуп калат. А биз ал жерге конуштардын санын көбөйтмөйүнчө ал жерде биз чек араларыбызды бекемдеп, өзүбүздүн чек арага жакын жерлерди сактай албайбыз. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов дагы эл менен жолугушуу күндөрүндө Панфилов районунун тургундарынан кабар алды. Ошондой эле Эликүлү айылда жаңы бала бакчанын ачылуу аземине катышты. Күрпүлдөк айылындагы бала бакча 1967 жылы курулуп, 1991 жылга чейин иштеген. Өлкөбүз эгемендикти алган жылдардан кийин ишин токтоткон бала бакчанын имараты каралбай калып, авариялык абалга кептелген. Ага ылайык элдин талабы жана депутат Бактыбек Райымкуловдун аракети менен оңдоп түзөө иштери башталган. Бүгүн мына бизде чоң майрам. Биринчи үн балдарды коргоо күнү, биринчиден анан балдарга карата камкордубуз. Бул ушул бала бакчаны ошо балдарга арнап ачып атабыз. Себеби балдар алтын балалык, балдар биздин келечегибиз. Азырынча 90 бала келип атат. 18 жумушчу орун түзүлдү. Элге моралдык, материалдык камкордук көрүлдү. Жергиликтүү демөөрчүлөр да каржылык жардам беришкен. Натыйжада 120 орундуу 2 кабаттуу имарат бүгүн ишке берилип, бөбөктөр үчүн эшигин ачты. Бул Күрпүлөк айыл абдан чоң айыл. Анан балдар садикке барганга шарт жок. Бул садикте 2017 жылы биз ушу стим грант аркылуу Чуркабат айыл өкмөт депутаттар элдин өтүнүчү менен өткөргөнбүз. Бүгүн көрүп атасыздар, ушу былтыр 2018 жылы башталган. Башталып, мынакей азыр ушу атайын Кудайдын буйругу экен, бүгүнкү күнгө ушу Орозон улуу күнүндө 1-июнда ушу балдарга ачылыш кылып атабыз. Чоң майрам тартуулап. Бул балдар биздин келечегибиз. Бул мамлекеттин келечеги. Ар бир ата эненин үмүтү ушу балдар менен баягы үмүттөнүп келечекти күтүп келебиз да. Жергиликтүү элда бала бакчанын ачылышы жакшы жашаан экендигин белгилеп, оңдоп түзөөдөн өткөрүүгө көмөктөшкөндүгү үчүн Эликүлүнө ыраазычылык билдиришти. Келиндерге жакшы болду. Уда балдар менен үйдө отурушчу. Эртең менен алып барышат, кечинде тосуп алышат. Биз келип куттуктаганда көрдүк, мына оңдоп бүттү деп биз ичин көргөн эмеспиз. Канаттандык экен, жакшы ыраазы болуп кеттик. Ачылыш аземи майрамдык маанайда уланып, жаш бөбөктөрдүн чакан концерти менен коштолду. Экемден жүгөн аркылы депутат элдин өкүнү жаңы элмен чуркайды Бактыбек ага жараткан берсин өмүрдү. Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жолугушуу алкагында Ош шаарынын Жапалак айыл аймагында кичи футбол аянтчасынын ачылыш аземине катышты. Айта кетсек, футбол аянтча жергиликтүү тургундардын жамааттык биргелешкен аракеттери менен курулган. Спорт аркылуу сергек жашоого ынтымакка чакыруунун пайдасы жогору деген Эликүлү белгилеп, аянтчага каржылык көмөк көрсөткөн. Жаңы футбол аянтчада айыл эли үчүн футболдук турнир уюштурулуп, жалпы 20дай команда беттешти. Байгелүү орундарга жеткен жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар тапшырылды.
Акыркы убакта балдар бизде негизи эле Кыргызстанда ушул кичи футбол аянтчылары курулуп кызыгуу пайда болуп атпадыбы? Анан биздин айылдагы балдар көбүнчө шаарга барып, анан башка жерлерге барып ойной баштаганда анан талап болуп сураныш келди эле ушул айылга да куруп берсек. Анан чогуу сүйлөшүп, ушул жерден как раз аксакалдар менен сүйлөшүп, бул жер өзү бир өзү айылдагы бир аксакалдын жери болчу. Ал өзү жерин өткөрүп берип, анан мечитте бала бакчадан баштаганбыз. Кийин бул жерге ошол быйыл сүйлөшүп футбол аянтчасын курдук. 800 метр квадрат жалпы ошого. Чогуу элдер өздөрү да жумуштарын ашар менен кылып, анан биз ала турган нерсесин алып бердик. Чогуу айыл биргеликте ушуну кылып. Сиздерге айтып үлгүргөн парламент кабарлары мына ушулар болду. Башка видео материалдарды Кеңеш KG сайтынан да көрсөңүз болот. Берүүнү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жаннат Мажитова алып бардым. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта калыңыздар.